Бирөө өтө бай, бирөө орточо бай, бирөө төмөнүрөөк бай, бирөө кембагал, бирөө өтө кембагал. Шариятыбыз буны эске алган да. Бирок мына кембагалдарга бир кубаныч да. Bir байдын $1 миллион бар. $500,000 Аллахтын жолуна сарптады. Түшүнүктүбү? Bir кембагалдын $100,000 бар. $50,000 Аллахтын жолуна сарптады. Эки соопто тепе-тең. Түшүндүңүздөрбү? $1 миллион канчасын сарптады? $500,000 сарптады. Бул 100,000'nin канчасы, 100,000 сомдун канчасын сарптады? 50,000 сом. Алла Таала мына жерде карайт. Канчадан канча чыгардың сен? Канчадан? Проценттен. Бул дали 50% чыгарды, бул дали 50% чыгарды. Мына. Алла Субханаху ва Таала эч бул алхамдулилlah кембагалдыгы эме болбосун. Наоборот, булардын садакасынан береке болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир газатында алып келгиле колуңардан келишинче деп бардык алып келип, бир кембагал болгону ушу бир уч курмасы бар экен, ошону алып келген да. Калгандар көп эле алып келген. Бирөө атын, бирөө төөсүн, бирөө дан, бирөө да курал, ар ким ар нерсесин алып келген. Пайгамбарыбыз ошонун курмасын алып, бир уч курмасын бардык ошол жерде үйүлүп турган мал мүлккө Аллахтын жолунда газатка сарптала турган. Үстүнө кошуп туруп, Аллахым ушунун берекеси менен бардыгына береке бер деди. Бардыгына береке бер. Так что иншалла бардыгыбыз колдон келишинче ар ким абалына жараша кембагал дагы кайрымдуулуктан токтобош керек. Мисалы алхамдулилlah 100 сом барбы? Мени 1 сом, 2 сом, 5 сом, 10 сом, бир нан, бир пияз, бир картошка, бир алма. Кичине болсун, пайгамбарыбыз айткан, ай бир курма болсун садака кыл деген. Не деген? Курма. Алмадан кичинекей чоң болобу? Мына биякта бир курма деген, аны курма бар, финик, ошону айттым. Пайгамбарыбыз айтат мындай деген. Иттакуннар валау бишикки тамратин. Дозоктун отунан өзүңөрдү куткарып калгыла, бир курманы сыныгынчалык деген дажачы. Бир курманы сыныгынчалык болсун садака берип. Алла Таала иншалла бул жерге карап туруп, бардыгын эле ихлас менен эле берилген кичинекей бул Ухудта осундай сооп берилет.